Assalamu alaikum дагы бир жолу. Facebook'тагы достор, өзгөчө эркек балдар, агалар, инилер. Кечеги 8 марттагы окуялардан бери ар түрлүү сын пикирлер өзгөчө Facebook'та көп талкуу болуп атат да. Кечеги кыздар чыгып анан жанагы калпак кийип алган жигиттер барып жөн барбай беттерин жаап маска менен аларды устукмокко алды деп бүгүн мына Жогорку кеңештин депутаты Бакыйган партиянын лидери Алтынбек Сулайманов дагы жооп кылып чыгыптыр. Эми бизде сөз эркиндиги бар. Ар ким өзүнүн оюн айтыш керек кенен. Мен эмнени айткым келет сөзүн токтот эле. Кечеги митингдин максаты эмне болчу? Ошого келсек, ал митингдин максаты кыздар чыгып алып, жанагыдай биздин укугубуз бар, менин жактыным, өзүмдүн жактыным дегендей бир плакаттар менен жанагы лозунгдар сыяктуу, менин денем, өзүмдүн денем, мен чай куйбайм, мен туубайм дегендей бир кыргыздын менталитетине туура келбеген терс нерселерди элге, коомчулукка пропаганда кылып, өзгөчө жаштардын мээсин айлантып, дурут этип, туура эмес нерселерди алып чыгып атат да, акыркы убактардачы, мына 2-3 жылдан бери. Булар уже салтка айланып баратат. Кечеги жигиттердин кылганы туура деп эсептейм мен. Бирок деген жер бар. Алар бетин жаап алды деп атат да, ошол эле Алтынбек Сулайманов айтып атат. Эркек болсоңор бетиңерди ачып мага келгиле сүйлөшөбүз деп атат. Эмне жеке чыгасыңарбы, эмне коркутасыңарбы? Мен өзүмдүн оюмду айтам, албетте, укугум бар. Бирок жанагы ошол бетин бекиткендер, мисалы, кимдер? Кырчоронун жигиттериби, башкаларбы, же милициялар менен чоң иштегендерби, же ошол эле милициянын катарындагы жоокерлерби, биз али билбейбиз, мисалы, мен билбейм. Бирок алардын кылып аткан иши туура, 100% туура эмес, албетте. Арасында жанагы ачуу калтырып, бир аз күч колдонуп, анан маска тагып алганы болбойт деп ар түрлүү адамдар комментарийлерди жазып атат да. Бул нерсеге точка коюш керек. Чектөө коюш керек. Кечээ мен түз эфирден бир аз эмоционалдуу түрдө айта коюп, баягы папривичка дегендей адаттагыдай эле бир канчасы мен личкама да жазып, сөккөн успайт этип калышты, кимдир бирөөлөр. Мен ал видеону алып таштадым, себеби кимдир бирөөлөр ал видеого аллергия болуп, ден соолугу начарлап, по-моему, скорый чакырган окшойт го. Эми жашоодо болуп аткан реалдуу нерселерди ачык айтышыбыз керек. Бирок деген нерсе бар да, биздин өзүбүздүн каада салтыбыз бар. Биз кыргызбыз, ак калпак кийип, аялдар узун көйнөк, келечек дегендей өзүбүздүн салт санаабызды сактап, кыргызча эле жашай берели. Бизге ким коюптур Европаны туурап? Биз немисти туурап эмне кылабыз? Биз французду туурап эмне кылабыз? Эгер биз машина чыгара албайт экенбиз, биз Европадагыдай болуп, башыбызды иштете албайт экенбиз, машина чыгара албасак, анда унчукпай машинесин минип кое берели. Кээ бирөөлөр жазат да, өзгөчө Facebook'та, европейцтерди жаман дейсиңер, анда машинесин минбей койгула деп. Ал башка тема, мине бергиле машинесин, кийимин кие бергиле. Бирок каада салтын анча-мынча туура эмес, терс көрүнүштөрүн кайталабай эле коелу. Биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Жакшыбы, жаманбы, алсызбы, күчтүүбү, Кыргызстан деген республикабыз бар да. Биз өз алдыбызча болуп өнүксөк болбойбу? Тилекке каршы өз алдыбызча боло албайбыз. Күчтүү мамлекеттердин ырын-ырдайбыз. Ошолорго чөгөлөп келатабыз өзгөчө. Россия каякты карап түздөнсө, биз дагы ошоякты карап түздөп, Россиянын эле саясаты, Россиянын эле реформасын биздин өкмөт дагы туурап келатат. Тилекке каршы өз алдынча мындай бир кенен саясат жүргүзүп, улуттун кызыкчылыгын коргоп, мындай улуттун келечеги үчүн бир 100 жылдык пландар менен бир иш алып барган өкмөттү деле көрбөй атабыз тилекке каршы. Бул жерде дагы бийликтин, мамлекеттин чоң күнөөсү бар. Эмне үчүн дегенде, мамлекетте мындай туруктуулук, стабилдүүлүк жок, күчтүү, жарандык коом жок. Ал жарандык коом деген кимдер? Жанагы гейлер менен көгүчтөр эмес, мындай кыргыздын таза уул кыздары ар дайым мына Кыргызстанда болуп аткан жанагыдай туура эмес нерселерди айтып, бийликке жеткирип, бийликтин май баскан көзүн момунтип чукуй турган күчтүү жарандык коом керек.
биз ошондой жарандык коомду түзө албасак, жок эле дегенде биз ошону колдой албаган болсок, анда эмне болот? Анда батышты туура гей болуп, кыздарыбыз жанагынтип менин жатыным, өзүмдүн жатыным, төрөбөйм, чай куйбайм дегендей бир жаман нерселер менен убара болуп жүрө беребиз. Барып отуруп, анан эмне болот? Калганын айтууга ооз да барбайт достор. Мен эмне дейм? Кечегилер туура кылган дагы бир жолу. Просто бет кап маска тагынып алган жери бир аз туура эмес болуп калгандыр. Эми алар милициядан коргонуш үчүн, эгер алар милицияларга тиешеси жок болгон болсо, эртең милициялар кармап, дагы бир проблема болбош үчүн жүзүн жашырды деп ойлойм. Ал жерде чыгып аткан кыздардын максаты, алардын идеясы эмне экенин биз билип эле турабыз. Аны Алтынбек Сулайманов деле прекрасно билет. Билип туруп анан жанагыларды чакырып атат. Барсын, ким эмне дейт экен көрөбүз. Убакыт көрсөтөт, Facebook көрсөтөт баарын.